Бирок ислам динде Куранга карай турган болсок, Алла Таала сүйлөө маданиятында мынандай деп айтат. Бакара сүрөсү. Ва кулу линнаси хусна. Ва кулу, силер адамдарга сүйлөгөндө, адамдарга айткыла. Линнас деди. Адам мусулмандарга эмес, бардык адамдарга. Хусна, чырайлуу сөз сүйлө. Ал сиздин досуңузбу, душманыңызбы, жагабы, жакпайбы, чырайлуу сөз сүйлөгөнгө биз буйрулуппуз. Так. Ва кулу лахум кауlan ма'руфа. Жакшы сөз сүйлөгүлө. Ва кула лаху кауlan лаййина. Жумшак сөз сүйлөгүлө. Ким айтат? Бул Кур'ани Каримде Алла субхана ва таала бизди жараткан, тилибизге буйрук берип атат. Сүйлөгөндө эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фальякул хайран ау лияскут. Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсүн. Болбосо унчукпай эле койсун дейт. Так, гыйбат не менен болот? Тил менен болот. Тухмат не менен болот? Тил менен болот. Мунафыктык не менен болот? Тил менен болот. Тил жумшак болгону менен сөөктөрдү сындырат. Тил кол болсо жакынга зыян жеткириши мүмкүн. Тил узакада ушул жерде отуруп Москваны талкалай турган тил. Москвадагы мусулмандарды, Америкада мусулмандарга тил жетет. Кууп жүрүп жетет. Кандай? Алла субханаху ва таала гыйбатты арам кылып койду бу. Демек тил боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдын баардык дене мүчөлөрү тилге кайрылат экен күн сайын. Тил дейт экен. Сен түз бол, биз түз болобуз дейт экен. Сен кыйшыйсаң, бизге да кыйын болот дейт экен. Биз да кыйшыйбыз. Бүгүнкү эң чоң проблема туугандар ушул тил сөз менен. Аны ошо аркылуу анан кийин карап интернетке билип-билбей эле ар кимди жамандап, маскарлап, карикатура, чагымчылык, уруштурмай, шайтандын оюндары. Жок. Бул исламда жок таксыр. Бул менен авир таппайбыз. Бул менен биз келечегибизди таппайбыз. Бул менен туугандар ахиретте даража, Алланын разычылыгын таппайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахих хадисин айтып берейин. Бухари шарифте келет. Иннал абд ятакалламу би калима мин ридванилlah ла юқилаха балан ярфауллаху биха даражат. Бенде бир сөз сүйлөйт экен, тилинен сөз чыгат экен. Алла разы болгон сөздү сүйлөйт. Ла юқилаха балан, этибар бербей, көңүл бурбай эле, мындай эле сүйлөп койгон да. Бирок Алла разы болгон сөздү сүйлөдү булчу. Алла субхана ва таала ушу менен бейишке киргизип эле койбостон даражаларын берет, көтөрүп коет экен да. Бул бир сөз. Ва иннал абд ла ятакалламу би калима мин сахатилlah ла юлқилаха балан яхви биха фи жаханнам. Бенде бир сөз сүйлөйт, Алла наразы болгон сөз сүйлөйт. Бирок ага көңүл деле бурбайт, этибар деле бербейт. Алла таала ошо аркылуу дозокко таштайт буну деп. Пайгамбарыбыз айтып атат, бир сөз менен бейишке чыгат, бир сөз менен дозокко түшөт. Бир сөз, ар бир сөздөн Алла же разы болот, же наразы болот, элексизде. Сиз сүйлөгөндө элеп сүйлөңүз. Жалганбы же чынбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жалган сүйлөгөн эмес.